Анда минеге биз Манас эпосун коргойбуз деп ЮНЕСКОга каттап койдук деп чалкалап жата беришибиз керекпи? Манас анын ичинде болбош керек. Манас деген Кыргыздын улуттук мурас катары таанылган. Өзүң карап көрсөңөр, бир депутат Манасты ЮНЕСКОда каттап атат, нарындык. Бир нарындык депутат Манасты арагына каттап атат. Бул не деген логика? Мен түшүнбөй атам. Бирөө ушу Манасты дүйнөлүк улуттук мурас катары кыргыздарга тиешелүү баатыр деп туруп ЮНЕСКОда каттап атса, экинчиси аракка каттап атат. Сувенирдик арак кылып каттап атпайбы? Мени трайбалист дейби, башка дейби, мен эч көрүп атпайм. Мамлекеттин аты Манас койсок деле жарашат. Туура. Борбор шаардын атын Манас койсок деле жарашат. Анткени бул жерде бизде жогорку кеңештин депутаттары ушул заводдун баягы хозяиндары болуп отургандыгынын кесепетинен деп эсептегим келет да. Анткени деген ачыктай аласызбы ким мындай? Бул Чыныбай Турсунбеков, мынакей Шаки арак аюу заводунун хозяиндары. Улуу муун бизге туура жол көрсөтпөсө, бизден кийинки муун Манасты билбей деле калат, билсе да сыйлабай калат да. 11-жылкы мыйзамга таянып биз ошого жакшы болду деп атасыз да. Эмне үчүн анда мына чыккан боюнча сиздер бир чара көргөн жоксуздар? Ушу Манас деген бул Кыргыздын бренди да, туурабы? Силер бөтөлкөнү катталбаган күндө да бул Манастын бренди да, Манас дегенчи. Ошо бренд боюнча эмне үчүн сиздер ошого кайрылган жоксуздар? Манас деген ысым ар бир кыргызстандык үчүн, ар бир кыргыз үчүн өтө ыйык деп айтсам жаңылышпаймын. Себеби дегенде Манас эпосу менен ар бир кыргызстандык, ар бир кыргыз сыймыктанат эмеспи? Дал ошол ысымдын тегерегинде кыргыз элинин улуттук баалуулуктары ал гана эмес, биздин жеке өзүбүздүн ички жан дүйнөбүздөгү бардык баалуулуктар чогулгандай сезим калтырат. Улуттук баалуулукка айланган ысымдардын арак шарапка коюлушуна сиз кандай көз караштасыз? Ушул жөнүндө сүйлөшөлү деп турабыз. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу. Саламатсыздарбы? Алгандай, көрүнүшү каргандай так ошондо берең алтын элек кол берсе. Эми жеке чагалганда. Жогорку Кеңеш депутаты Рыскелди Момбеков агабыз отурат. Рыскелди ага, сиз деле кайдыгер эмес болушуңуз керек. Чынында Манас дегенди мыйзам менен эмес, Манас дегенди ыйма менен коргонушубуз керек болчу. Бул кезге чейин, азыркыга чейин эле Манасты саякпай, сагынбайлар коркоп колдоп келген да. Азыр биз эмне үчүн ушул мыйзам менен коргонго муктаж болуп калдык? Кептин бар ушунда жатат. Мына мыйзам чыкты, 8 жыл, 9 жыл болду. Иштеген жок. Мыйзамды бузган кишини издеген жок. Анда эмнеге мыйзамдын кереги бар? Демек, Манасты мыйзам менен коргонго болбойт деп бизге айтып атат. Манасты биз негизи Манас эпосу жөнүндө мыйзамда Манас 3 жылдык жөнүндө сөз. Манас Семетей Сейтекти. Анан ошол жерде ар бир пунктунда мыйзамда жазып атат. Бул мыйзамдын негизги максаты Манас 3 жылдыгын өнүктүрүү, аны даңазалоо, аны колдоо жана коргоо. Ал манасчылар аркылуу ишке ашырылат атат. Бир манасчыны бир штатка коюп туруп, бир академия түзүп ушул мыйзамды жетекчилик кылып иштегиле деп уюм түздү. Жок, мына Манас Чыңгыз академиясы түзүп койду. Ошолор ушул Манастын жөнүндө мыйзамды жетекчилик кылып бир иш кылды. Жок, тендер жарыялап коюп отурушат. Жазылды, демек ишке ашпай атат. Ишке ашпай атат. Демек мыйзам ишке ашпай, мыйзамды ким жетекчилик кылат? Бул айтып атпайбы азыр өкмөт депчи. Туура мен деле айтып атпакчымын да, өкмөт буну жетекчилик кылыш керек. А бирок башкы прокурор деген бар да, мыйзамды көзөмөлдөгөн. Эмне үчүн президенттин мында буну болгондо, президенттин ар намысына кайсы бир журналист доо кетирсе, Генеральный прокуратура сотко доо арыз жазат. Ооба. Президенттин ыйгар муктары башкы мыйзам аркылуу көзөмөлдөнөт мен деп сотко берип атат. Манастын азыркы хандарда хан болгондо башкы прокуратура баш мыйзамдын өзү коргош керек да. Ошол Манас жөнүндө мыйзамды өкмөт эмес, башкы прокурор өзү жетекчилик алса, ошондо биз майдаланбаган болот элек. Рыскелди мырза, тактап кетсеңиз, дал ушул мыйзамда дал ушундай аталыштардын арак шарапка же болбосо ыплас нерселерге коюлушу жөнүндө каралды беле ошол Манастын мыйзамында? Манастын мыйзамында ошо Манасты коргоо, колдоо деп эле жазылат. Анан ошол мыйзамды негизинде өкмөт токтом чыгарат, ошол токтомдо жазылган. Манас деген терминди өкмөттүн токтому аркылуу гана берилет. Өкмөттүн токтому жок. Ошол бир ресторанга же болбосо аракка, же болбосо шарапка, же пивого, же дагы башка бир нерсеге маркага атын берип койсоң, өкмөттүн токтомун бузду деп аны айыпка жоого немеге тартыш керек болчу мыйзам негизинде. А бирок өкмөттө аткаруучу орган ошол Манас эпосун ким көзөмөлдөйт? Эч кимге бир мындай неме кылган эмес. Мындайча айтканда, мыйзамды
кагаз жүзүндө иштеп атат да. Жанагы эки аял алуу боюнча мыйзам бар го, 70 жылдан бери бир да киши жоопко тартылбагандай. 8 жылдан бери манас эпосу боюнча бир да киши жоопко тартылган жок. А иштөөгө мыйзам эмне кереги бар? Баш иштебесе бутка, өкмөт иштебесе журтка күч келет деген чын экен. Кайрда улутту Ушундай коргоон бир адамдар жок. Рыскелди мырза. Бизнесмендер баягы көмүскөдө калтырып көп депутаттар ушундай добуш берип коюп атышат деп атат, чийки болуп калып атат дейт. Ушул нерсе кандай? Мыйзам бул кабыл алганда, ал кезде Ахматбек Келдибеков спикер болчу, бардык 100% колдоп беришкен. Кеп ошол мыйзамдагы нерселерди. Бул биринчини. Да. Бул экинчи эмне болду ушул мыйзам тагдыры? Кандай дейсиң? Экинчи мыйзамдын тагдырычы Тазабек Икрамовдун. Балким Тазабек мыйзам. Ал комитеттерден өтүп анан палатага түшкөн эмес. Биринчиден. Комитетте каралат. Манас эпосу жөнүндө ага оңдоп түзөтүүнүн кереги деле жок. Манас эпосу жөнүндө мыйзамды иштетсе болот. Бирок иштеткенге эч кимди мындай бул мамлекет башчынын манас болгон мамилесине көз каранды болуп атпайбы? Бир эле жерде ошол маселелер көтөрүлүп, огуна кирип калган болсо, бардык эми улуттун кызыкчылыгы эми манастычы. Мен таң калам да. Илгери компартияны болгондо Ленин биздин атабыз, жыргап жашап жатабыз деп, Ленинди кандай гана колдугу бааладык эле. Манас деле ошондой болуш керек да. Бул мыйзам идеологиялык мыйзам да. Бул экологиялык эмес. Бул адамдардын аң сезимин тазалай турган мыйзам. Мисалы мен таң калып атам да. Манасты биз майдалашыбыз керек. Мына Манас аэропорту бар, Манас көчөсү бар. Манас көчөсү менен Чыңгыз Айтматов көчөсү бир болот атпайбы? Экөө тең Чолок көчө болот атпайбы? Манас менен Чолок болгон. Биз даже бир көчөнүн атын бере албай атпайбыз Манаска. Анан кийин анактын атын берет да ошондо отурсак. Керек болсо, мени трайбалист дейби, башка дейби мен эч керек болбойм. Мамлекеттин атын Манас койсок деле жарашат. Туура. Борбор шаардын атын Манас койсок деле жарашат. Мисалы, Израиль деген бул ким? Это Яков. Яковдун экинчи аты Израиль. Мамлекеттин аты Израиль, а калкы еврейлер, жүйүттер деп коебуз. Жыргап жашап жашап атпайбы? Гректер өздөрүнүн өлкөсүн Грецияда эч окто айтпайт. Элладанын өлкөсү дейт. Алар борбор шаарын Афина деген кудайдын атын кое алган. А биз же мамлекеттин атын кое албайбыз, же борбордун атын кое албайбыз. Джордж Вашингтон, Американын биринчи президенти борбор шаарга атын берди. Нурсултан Назарбаев Астананын атын берип койду. Биз Манаска эчтекени бере албай атпайбызбы? Элдер, бордош казактар борборун берип атса, биз болсо арактын атын берип атабыз. Анан айтышып атпайбы, ой, орустарда деле Путин, Распутин, Кутузов, Суворов деген арак бар деп. Манас башкалар башка да. Манас башкалар башка да. Манас деген бул кыргыздын мамлекеттин түптөгөн адам. Кыргызды кыргыз кылган Манас болгон да. Дүйнөдөгү эң чоң эпос. Ошо гректерде жок болуп атпайбызбы? Элладан мамлекет, Элладан өлкөсү дейт. А биз Манас журту кыргыз титулдук улут деп айтсак болот эле да. Жок дегенде Манас борбор десек. Титулдук улут деген түшүнүктү айткандан биз коркуп атабыз да. Биздин жалтактыгыбыз ушул. Рахмат сизге, Рыскелди мырза. Кандай ой айта аласыз дегеле мына айтып атат да, ушундай. Партиялашым болобу, классташым болобу, фракциялашым болобу, алар өз наверное жооп берсе, мен Дөөлөт Сыдыковдон Аманболду айтпадыбы, Манас деген урааным депчи. Ушул ураанды көтөрүп жаткан кишилерге рахмат айткандын ордуна ошол ураанды көтөргөн кишилерди улутчул деп куугунтук алган бул анда 38 жылдагы окуялардын бири. Ошол кезде Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахмановдор ушул Манасты сактап калабыз деп өздөрүнүн өмүрүн сактап кала албай атылып кетпедиби? Манастын тилин сактап калабыз, Манастын маданиятын сактап калабыз, Манасты сактап калабыз деп. Манасты ким сактады? Чохон Валиханов, Мухтар Авезов, Чыңгыз Айтматов, адабиятчылар, жазуучулар сактап келген эмени биз бүгүн базаркомдорго, банкирлерге мазактатып отурбайбызбы? Бул эмне деген жашоо? Манасты майдалабаш керек, Манасты майдаланып кеткенде пайдаланып кетет да. Биз чоң нерседен башташ керек. Бак кыргызда айтат го, жыгылсаң нардан жыгыл депчи. Мен ойлойм, референдумга койсок, кыргыз деген ал титулдук улут, ал улуттун аты. А бирок мамлекеттин аты Манас десек болобу? Жок дегенде борбордун аты Манас десек болобу? Ким каршы болот? Казактар Нурсултан деп ханым берип койбоду. Манас менен Нурсултандын, Назарбаевдин айырмасы бар да. Манас деген дүйнөдө эң чоң эпос болса, биз ошонун Манас калмактары менен кандай калмаса, биз бүгүн Манастын урпактары, акпактары менен ошондой калмашып атпайбызбы? Силердин эле мисалы коллегаларыңар, алар деле элин сүйгөн, алар деле Манасты сүйөт да, ушундай нерселерге эмнеге жол берилип атат? Мындай да, Назира. Анын заводу деген Ушундай болгондон кийин
ким бергенге укуктуу бул эми бул аталышты коргоп жоопкерчилигин алып мен ким бере алат? өзүмдүн патенттен өкүлүнөн расмий жооп алдым. Эми мен түшүндүм. Мен Манасты биз арактын деңгээлине түшүргөн 600 сомго түшүргөн экен десек, 6 сомго түшүргөн турбайбы? Ичимдик эмес, идишке берген турбайбы? Мындайча айтканда бул идишке бериптир. Ичиндеги ичимдик ал арак. Ал арам тамак. Бул болсо идишке бөтөлкөнүн эмесине бергенсин атпайбы? Бирок кандай болгондо деле, кандай болгондо сен балаңа коесуңбу? Же бутылкага коесуңбу? Атыңдын атын Манас дейсиңби? Бизге келген заявка айырмасы жок. Манас деген сөзү жок ал жердечи. Бутылканын өзү эле келген. Манас деген сөзү жок. Эч кандай сүрөттөрү жок, эч кандай жазуусу жок. Таза бутылка. Бул бечарадагычы. Ошону менен сыртка чыгып атат да тиги герби менен аты менен. Кандай болгон күндө делечи? Айырмасы жок. Бул таблетканын атуу, бул жарма жана улуттук суусундуктун атуу, же жинди суунун атуу. Манас деген атты өкмөттүн токтомунда жазылган, өкмөттүн уруксаты менен гана бере аласың. Мына ошондо булар айтыш керек болчу, буну бизде сурабагыла. Кыргыз Республикасынын өкмөттүн токтомун чыгарып келгиле, ошол жак менен чечилет. Кыргыз патенттин буга ыйгар муктары жок деп туруп айса болмок. Анан кийин биз идишти каттап койдук, анан ичимдик жөнүндө сөз жок. Алар бүтүркөнү тар аны. Мыйзам бузулган турбайбы? Мыйзам бузулду, өкмөттүн токтому бузулду, Манас жөнүндө мыйзам курду. Бул Манасты даңазолоо эмес, бул Манасты мазактоо да. Эми кантип жоопкерчиликке каякты чакырабыз? Буну мыйзамды жетекчилик албаш керек. Ыйманды жетекчилик алыш керек. Эгер коомчулук ушундай болуп кеттим деп, ал кишилер ошо жанагы ээлери жок, башка эле аталышты алса болот. Буну эртеңден баштап мына ушундай болгон экен депчи. Деги эле биз Манаска болгон мамилени оңдоо боюнча мамлекетибиз, мамлекеттик саясатыбыз өнүкпөйт. Манас деген бул касиет, бул рух, бул дух, бул бардык айтабыз. Манас дейсиз, Манас атам колдосун, Манас атабыздын арба колдосун деп ант бергенде да айтабыз. Кандай майрамда мамлекет башчы, өкмөт башчы бүт бардык айтабыз, анан келгенде эле мажбур болуп калабыз да. Рескелдин мырза, булар ыйманга келгичекти күтүшүбүз керекпи же эмне кылышыбыз керек? Жок, өкмөт бул боюнча мен эртең менен азаттыктан өткөндө биринчи каналда бүгүн НТСтен чыгып атат. Бул деген коомдун пикири. Бул деген оңдун пикири эмес. Биз ЮНЕСКОга Манасты каттап алдык да, анан бияка аракка каттап атпайсың. Анда эмнеге биз Манас эпосун коргойбуз деп ЮНЕСКОга каттап койдук деп чалкалап жата беришибиз керекпи? Бияка аракка аттың коюп атса. Эмнеге дүйнөлүк көчмөндөр Берде иштеш керек да. Аткаруу бийлиги деген бар. Мыйзамды жогорку кеңеш мыйзам чыгаруу бийлиги чыгарып берди, өкмөт аткаргыла. Биз өкмөттөн талап кылышыбыз керек. Эмне үчүн силер Манасты коргой атасыңар? Эмне үчүн силер Манас бизди коргоп келсеңер, эмне үчүн бүгүн Манасты кордоп кел атасыңар? Токтоткула. Токтоткула деп академия ачтыңар, эмне таптыңар? 14 миллион сомду бөлүп коюп отурасыңар. Аны эмне кереги бар? Ошо Манас академиясы Манас деген аракты чыгарта албай койсо, ал академия эмне кереги бар? Бизде Манас эпосу бар да. Манасчылар бар да. Манасчылар ошол жана мыйзамды карасаңар 4-пунктта айтат. Манас эпосун өркүндөтүү, коргоо, колдоо манасчылар аркылуу ишке ашырылат дейт. А манасчыларга бүгүн макамы барбы булардын? Же манасчыларга сыйлык барбы? Же манасчылардын бир жумушка алдыбы? Жок да. Борбор шаардын атын Манас деп биздин Манаска мамлекеттик мамиле жок болуп аткандан келип атат. Бардык нерсе. Мыйзам ошонун ичинде. Бул иним айтып атпайбы? Жанагы улуттук мурастарды сактап калуу боюнча мыйзамдын анын ичинде Манас бар депчи. Манас анын ичинде болбош керек. Манас деген Кыргыздын улуттук мурас катары таанылган. Өзүң карап көрсөңөр, бир депутат Манасты ЮНЕСКОда каттап атат, нарындык. Бир нарындык депутат Манасты арагына каттап атат. Бул не деген логика? Мен түшүнбөй атам. Бирөө ушу Манасты дүйнөлүк улуттук мурас катары кыргыздарга тиешелүү баатыр деп туруп ЮНЕСКОда каттап атса, экинчиси аракка каттап атат. Сувенирдик арак кылып каттап атпайбы? Мен таң калам. Анан кийин Манас осуяты это сама по себе бул мыйзам. Бул мыйзам болгон. Кыргыздар мурун мыйзам жок жашаган. Манастын осуятынан кыргыздын каада салты, үрп адаты, ырым-жырым жөнөлгөлөр чыккан. Биз ошо менен кыргыздар жашап, ошо менен мамлекеттибизди сактап келгенбиз. Манас аркылуу мамлекет сакталып келген. Бүгүн биз Манас аркылуу кайта мамлекетти чачыратып атабыз. Манастан куту кетип атат. Манастын элине Манас жерден Манаска биз мамиле кылбагандан бизден кут кетип атат. Анан биз Манаска болгон мамилени түп тамырынан бери оңдош керек. Тетиги окуу куралдарын балдарды кичинекейинен Манас жана туура айтты. Азыркы жаштар Манас дегенди билбейт деп. Азыркы жаштар YouTube менен WhatsApp'тан башка эч нерсени билбейт. Улууларды билбейт. Чыңгызды актер деген кишилер Манастын ким десе, куудул дейт. Ошол
жетип калбадыкпы? Бул деген мамлекеттик манас деген идеология керек. Бир гана мыйзам менен кылбашыбыз керек. Бул деген менин пикирим, сенин пикириң, дөөлөттүн пикири, бунун пикири болуш керек. Бул деген мамлекеттик саясат болуш керек. Манас деген чындап эле манас болгонбу мамлекеттин башында? Анда ошондой биз даража өтүш керек. Мына манас ордени бар. Ал эң жогорку кызмат адамдар билет. Ошол жерде дагы калпыстыктар бар да. Мына манас орденин алгандар бүгүн түрмөдө жатат. Анткени алар манастай баатырдык кылган эмес да. Рахмат, ыраазычылык билдирели баарыңыздарга. Мен ойлойм, дегеле кыргызыбызды сүйгөн, кыргызстандыктарды сүйгөн жарандарыбыз абдан көп болсо бүгүнкүдөй маселелер болбойт эле деп элибизде айтылат экен, эсиң барда этегиңди жап деп. Бул жерде мынакей көзгө сайгандай көрүнүп турат. Улуттук баалуулуктарга болгон ар бирибиздин кайдыгер мамилебиз, анан калса улуттук идеологиялардын биздин мамлекетибизде таптакыр иштебегендиги дал ушундай маселелерди алып келип атат деген ойдобуз. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу болду. Кайрадан жолугушканча бар болуңуздар.